Сиздин атыңыздын энергиясы кандай? Же болбосо сиздин атыңыз эмнени билдирет? Бизде аттарга маани берүүнү азыркы учурларда көп адамдар түшүнүп калышты. Өзгөчө жаштар көп түшүнүп бизге консультацияларга кайрылган адамдардын ичинен менин атымды чечмелеп бериңизчи, менин атым деген тиги природага каршы дейт, табигатка каршы ат экен, же болбосо менин атым деген эмоционалдуу тереңдик экен, кандай кылсам болот деген адамдар өтө көп. Өзгөчө жаштар кайрылышат буга. Эми биз ушуга мисал кылып келсек, мисалы үчүн бир деген аттар булар өтө популярдуу адамдар. Аты бирлер буларды мамлекетте болобу, же болбосо өзүнүн коллективинде болобу, же классташтары, курсташтары, деги эле кайда болбосун, ошол адамдын аты популярдуу болот. Ошонун атын айткан сайын деп элдин баары тааныйт, билет. Эмнегедир эле ошонун аты звучать эте берет да. Бул популярдуулук. Популярдуулукту билдирген аттар өзгөчө мындай публицистика жаатында, же болбосо ырчылык, чоорчулук жааттарда иштеген адамдарда көп кездешиши мүмкүн. Бирок кээде үйдө отурган адамда деле кездешип калат да. Үйдө отурган адамда кездешип калса, ал адам мүмкүн ошол абысын ажандарынын арасында популярдуу, ошол көчөдө популярдуу, ошонун атын айтканда баары тааныйт, баары билет. Ооба биз ал келинди тааныйбыз, ой ал кыйын келин, ал уюштуруучу келин деген сыяктуу бир нерселер айтып аткан угуп каласыздар да. Ал эми кээ бир аттар бар. Мисалы үчүн атыңыз 4 менен аяктаса, отчужденность деп коет, оолактоо деп коет да. Башкача айтканда, сиз өзүңүздөн өзүңүз эле мындай үйдө калып калгыңыз келе берет. Баары конокко кетип атса, мен барбай эле коеюнчу дешиңиз мүмкүн. Же болбосо ошол конокто баарыңар отуруп, адамдардын баары келгиле сүрөткө түшөбүз, жүргүлө минтебиз деп атса, ал ошол аты 4 киши отура бериши мүмкүн, барбай. Же болбосо баары бийлеп атса, ал жок. Баары сүрөткө түшүп атса, ал жок. Деги эле баарына грамота берип, баарын сыйлап атса, дагы эле баягы жок. Аты 4 кишичи. Оолактоо дегенди билдирет, отчужденность. Башкача айтканда, аты 4 болуп калган адам өзүнөн өзү эле үйдө калгысы келе берет. Эч кимге кошулгусу келбейт. Жалгыз үйдө отуруп алып китеп окугусу келет. Жалгыз отуруп алып телевизор көргүсү келет. Мына ушундай абалга түшүп калышат. Көбүнчө ушул 4 деген аттарды көбүнчөсү 6га же 2 деген атка алмаштырып жүрүшөт. Анан бизде ушул аттардын ичинен мындай өзгөчө аял затына жакшы, эркек аялдын баарына тең эле бактылуулук керек, албетте. Бирок ушул аял затына, кыздарга ылайыктуу 2 жана 6 деген ат бар. Бул атка коюлган аттар, мисалы үчүн, ошол кыздын баягы турмушка чыкканда бир орун алып кетишүүсүнө, же болбосо жакшы жубайга туш болуусуна ошол аты дагы өтө чоң роль ойнойт. Кадимкидей кыз баланын баягы барар жери башка жак болгондон кийин баарыбыз тең кыз баланын бактысын тилейбиз да. Анан аты 2 же болбосо 6 болуп калганда буларда үй бүлөлүк бактылуулук бар, жана дагы ишинде ийгилик коштоп жүрөт дейт. Бизде бардык нерсе аттан башталат. Атың кандай кааласа, жашооң ошондой болот. Баягы атын атасаң куту сүйүнөт деген сөздү кыргыз эли жөн айтпаптыр да. Демек, биздин атыбыз диктуйт. Мен ушуну каалайм дейт. Мисалы үчүн менин атым 6 болсо, 6 эмнени каалайт? Мен үй бүлөлүк бактылуулукту каалайм. Мен сүйүүнү каалайм. Мен комфорт жашоону каалайм. Мен дайыма ийгиликтүү болушум керек деген диктовканы бере берет. Анан ошонун эсебинде анын санаасы, миссиясы, анан матрицасындагы бардык компетенциялары, бардык кыймыл аракети, колу буттарынын баары ошол атынын бактылуулугун ишке ашырууга иштешет. Получается, атың король экен да, король. Ошол король башкарат, анан калгандардын бардыгы ошол королдун айтканын аткарат. Көрүңүздөрбү? Ошондуктан эгерде сиздин атыңызда бир кичине бир минусураак жактары бар болсо, мүмкүнчүлүк болсо, албетте консультацияга жазылыңыз, же болбосо биздин курстарыбызга кайрылып, өзүңүздүн атыңыздын энергиясын жакшылап түшүнүп алыңыз. Жакшылап түшүнүп алсаңыз, жашоо жеңилирээк болот.
оңоюраак болот. Биз бул жашоого бир жолу келип атабыз. Демек ушул жашоону маңыздуу, орундуу жашап өтсөк, эмне үчүн болбостур? Албетте, сиздер менен сандар дүйнөсүнө саякатты дагы эле улантмакчыбыз. Көпчүлүктүн суроосу боюнча, мен балдарымды эмне үчүн түшүнө албайм, же болбосо балдарым мени эмне үчүн укпайт, жолдошумду эмне үчүн түшүнө албайм, мен эмне үчүн коллегаларымдын арасында эч ким мени түшүнбөйт, тең жуштардын арасында мен дайыма таарынчаакмын, тууган уруктун арасында мени баары эле капа кыла беришет деп бизге келген каттардын арасынан, консультацияга келип кайрылган адамдардын арасынан ушул гана суроолорду тез берип турушат. Эмнегедир ушул эле суроо менен кайрылгандар өтө көп. Ошондуктан биз сиздерди кайрадан көпчүлүктүн суроосу боюнча «Көйгөйүмдүн ачкычы» аттуу сандык психологиянын негизинде жазылган 21 күндүк интенсив курсубузга кайрадан чакырабыз. Кимде ким ушундай көйгөйлөр болсо, көйгөйүнүн ачкычын тапкысы келсе, анда төмөнкү номерге кайрылыңыздар.